Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин качан балдардын ден соолугун жана саламаттыгын сактоо маселеси актуалдуу болуп, ар кандай балдар арасында оорулар күчөп, тартип бузуулар, ал гана эмес, оор мыйзам бузуулар маселеси кабыргасынан турган кезде 1949 Парижде өтүлгөн аялдардын конгрессинде балдардын тынчтыгын сактоого күрөш жүргүзүүгө ант айтылган. Бир жыл өткөн соң 1950-жылдын 1-июнунда эң биринчи эл аралык балдарды коргоо күнү өткөрүлөт. Ошол күндөн тартып бул майрам жыл сайын белгиленип келет. Балдар биздин кубанычыбыз, сүйүнүчүбүз, жашообуздун маңызы жана максаты. Бүгүнкү эл аралык балдарды коргоо күнүнүн негизги максаттарынын бири болуп дагы балдардын укугун коргоо, аларга жаркын келечек түзүп берүү жана алардын ден соолугуна кам көрүү болуп эсептелинет. Ушул күнү бардык эле ата-энелер балдарына мээримин төгүп, сүйүнүчүн айтып, аларга кам көрүп жатат болуш керек. Ал эми ар бир эле ата-эне балдарынын ден соолукта болуп өсүүсүн, чоңоюусун каалайт экен. Биз дагы бүгүнкү берүүбүздү мына ошол ата-энелерге кеп кеңеш катары балдарды кантип туура тарбия беребиз, балдарды кантип оорутпай чоңойтуп алабыз, мына ошол темада баштоону туура көрдүк. Балдарды оорутпай кароо эненин милдети бул эми. Анын үстүнө эне такай бала менен чогуу болот эмеспи? Ата болсо жумушка кетип калат, эне менен такай. Убагында тамагын берип, иммунитети жакшы болуш керек. Түрлүү тамактарды берип, витаминдерди берип балага. Эшикке таза абага чыгарып, доктурдун көзөмөлүндө болуп, айткан анализдерин тапшырып, врачтардын жанагы 1 жаш, 2 жаш деп эмелерибиз бар. Врачтардан өтүп турабыз. Көз доктор, ошолордун баарынан өткөрүп, баланы караш керек. Ошондо бала оорубайт. Балдардын ден соолугу чың, оорудан оолак, жүрүм-туруму, акыл-эси, тулку бою жана өсүүсү менен катар организми мыкты болуусуна албетте туура тамак аш азыктары башкы орундукта. Тамакты түрлөп бериш керек. Тамакты түрлөп берип, рацион жакшы болуш керек. Эт, балык, жумуртка, творог баарын 6 айга чейин только бала эмчек эле эмет, 6 айдан кийин кошумча тамак кошула баштайт. Ошонун баарын берип, жакшы караса эле баланын иммунитети жакшы болот, оорубай, жакшы чоңоет. Анан эмчек, 6 айга чейин только эмчек. Кошумча тамак кошула баштайт 6 айдан, а бала болсо өзү 2 жашка чейин эмчек эмиш керек негизи. Ар бир үйдө кичинекей бөбөктөр болуп эле, баарыбызды сүйүнтүп эле, оорутпай эле, жакшы аман-эсен ден соолукта жүрүшсө. Бул күн балдардын ден соолугуна кам көрүүдөн тышкары, аларды коргоо, укугун сактоо максат. Учурда өлкөбүздө өспүрүмдөрдүн укуктарын коргогон адистер иш алып барып келгени менен толук түрдө корголобу, алар кандай шартта жүрөт, юрист Нурлан Ибраимов жооп берип, буларга токтолду. Мигранттар менен көп маселе болот. Бири чыгып кетсе, бири калса атасы менен же энеси менен, анан алар балдарын алып кетейин десе, бири уруксат бербейт. Анан сотко кайрылуу аркылуу алар уруксат алуу, ушундай жолу бар. Же болбосо алимент деген, ал дагы ошол баланын укугун коргоо деп эсептелинет. Биз көбүнчөсүндө баланын өзү менен эмес, алардын ата-энеси менен көбүнчө мамиледе болобуз, анан ошол маселелерди чечебиз. Анткени ата-эне бала үчүн жооп бергендиктен, бала өзү эч нерсени чечип, өзү кайрыла албайт укуктуу органдарга. Бала физикалык жагынан да, психологиялык жагынан да өзүн коргой албагандыктан, ал ата-энесине же аны карап жаткан адамга таянат, анан ошол адамдар бизге кайрылат. Биздин конституцияда жазылгандай, балдар биздин эң улуу байлыгыбыз, эң биринчи орунга коюп, алар жөнүндө кам көрүүнү биринчи орунга коюш керек деп ойлойм. Анткени бул биздин келечегибиз. Анан аларды психикалык жактан дагы толугу менен мындай бекемдеп өстүрүшүбүз керек. Бир эле материалдык жагынан эмес, анткени аларга бизге мамилебиз маанилүү деп ойлойм. Балдардын укугун коргоо боюнча Бириккен Улуттар уюмунун алдында ЮНИСЕФ Балдар фонду да дүйнө жүзү боюнча балдарды коргоо жана кам көрүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ай, молодец, жакшы бала экен өзү, кана кылып кой. Тиштерибиз жакшы, тиштеринин баары чыгыптыр, тамагы жакшы, таза.
Эл аралык балдар күнүнүн желеги да бар. Өсүүнү, жаңыланууну жана жемиштүүлүктү символдоштурган жашыл фондогу жер шарынын тегерегинде стилдештирилген кызыл, сары, көк, ак жана кара түстөгү адамдардын фигуралары жайгаштырылган. Бул адамдын фигуралары ар түрдүүлүктү жана чыдамдуулукту символдоштурат. Ал эми ортосунда жайгашкан жер шары бул биздин жалпы үйүбүздүн символу. Жалпысынан 1-июнь бул балдарды жаркын келечекке алып барууга аракет кылуучу майрам деп койсок да болот. Анткени өсүп келе жаткан кичинекей муунду туура тарбиялап, жат көрүнүштөрдөн алыс кылып, жардамга муктаж болгон чүрпөлөргө жардам көрсөтүү күнү. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсөнов, Таңкы СТВ.